Иматали Баабаев бул өрүк жана жүзүм бакты 2008-жылы ижарага алып иштете баштаган. Анын көз өткөндөн кийин бактар анын жалгыз уулу Максатбек Иматали уулуна өткөн. Эң негизгиси азыркы учурда сугат, суу көйгөйү. 35 гектардан ашуун жерде өрүк, жүзүм бактары бар. Бул бактар жаз алды менен да суу ичпей, бир гана жолу аз убакытка суу ичип, бактын тең жарымына араң жеткен. Өрүк жана жүзүм бактар суу жоктугунан куурай баштады. Суу берсе, bir күндө bir saat берет. Эртең аласың дейт. Эртеден кийин аласың дейт. Ошентип убакыт өткөрөт да. Жыл айланат. Ана жылдын жарымы өттү. Анан бир жолу суу ичти. Бул малга чейин 3 жолу сууду ичип, 4-сүгө уже аракет кылыш керек эди. Азыр бир жолу суу ичти, бир жолу суу менен турат. Бул бактардан мындан 2-3 жыл мурда 10 тоннага чейин түшүм алып келген болсо, акыркы жылдары түшүмдүүлүк өтө начар абалга келген. Анын бир себеби суугат суунун жетишсиздиги. Багбандар буга чейин көп жакка кайрылышып, тиешелүү сууну ала алышпай, акимчиликке да барышкан. Бизде проблема бул суу болуп жатат. Сууду убагында бербей атат. Мисалы жаздан бери мынакей бир сууду ичип бите элек өрүкбүз. Жарым сууду ичти, жарым суу иче элек. Ушул өрүк жүзүм эсен аман турат ал жакта. Анан бул жерден суунун пулуну төлөгүлө дейт. Төлөдүк 50% төлөдүк, 50% менен биз 10% суу иче элекпиз. Ал эми суу бөлүштүрүүдө суу пайдалануучулар бирикмесинин орду Чоң Тала айылында орун алган бак дарактардын көпчүлүгүнө суу бөлүштүрүүдө кыйынчылыктар жаралат. Анткени көпчүлүк эл эгин айдап, тамеки жана башка өсүмдүктөрдү эгип алышкан. Түн ичет. Күндүзүн мисалы мына биздин бактан башка бактарды. Шуну азыр барып туруп тарта турган болсок, жап-жашыл. Бирок биздики кургап атат. 1 гектар бакка 3 saat суу берем. 1 гектар бакка 3 saat. 150-200 литрге чейин суу болсо. Бирок бул жерде саатым дагы кетет. Буга чейин Чоң Таладагы талаалар жаңы жер айылдары менен бир канал аркылуу суу ичип келген болсо, аны өзүнчө бөлүп алышкан. Бул эми 50 километрден келетиган суу. Биздики Хвостовой, Эршес Хвостовой деп коет биздикини. Эң акыркы сууду немеси, точкасы. Эми курулам калат суу, каналда постоянно агышы кыйын бул. Сууду башы болсо эми постоянно агышы мүмкүн. Эми элди илгерки ата-бабабыздан калган сөз бар. Алыгы эл башы болчоң суу башы бол деген. Сугат, суу көйгөйлөрү Чоң Тала жана Чоң Кара айылдарында көп кездешет. Мындай көйгөйлөрдү жергиликтүү бийлик башчылары кечиктирбей чечип беришсе жакшы болмок. Кундуз Жоробекова, Аяна Байтамирова, Максат Акылбеков, Баткен облусу.